Эми сезон башталды дегенде, биз сымылда дегенде эле депутаттар өзүбүздү таратабыз, жаңы шайлоо башталат деген демилгесин көтөрүштү. Өкүл болуу эмес, тескерисинче 5 жылга чейин унутуп коюу үчүн баратасың. Кандай округтарга бөлүнөт, кантип шайланат? Депутаттар өздөрү эмне гана кылбасын, же жергиликтүү акимдер жана губернаторлор эмне гана кылбасын, акырында бюллетень бир кишинин колунда, ошол бюллетенге кандай тандоо белгилеп коет, ал кишинин колунда. Аткаруу бийлиги өзү көпүрө салып атат, өзү жол салып атат. Депутаттарга уже андай талапты коюшу кереги жок. 50.000 киши добуш берди, эми ошол 50.000 киши эмне деп талап кылса мен ошону гана кылам деген, бул өзүнүн жоопкерчилиги, өзүнүн интеллектуалдык жоопкерчилигин жокко чыгарып салуу десек болот. Азыркы парламентте бир да депутат туруп айта албайт. Мына мен ушунча мыйзамды демилге кылдым, ушунчаны өткөрдүм, ушул элибиздин сапаты ушул жакшы болуп кетти. Жок. 90 сөздү сүйлөчү болсо, албетте анда ого бетер болот дагы, мүмкүн чындап эле мындан кийин биз парламентти жок кылууга деле даяр болуп калабыз. Эң демократиктүү өлкө биз болдук деп өзүбүзгө айтканбыз. Парламентаризмди көрдүк, президенттикти көрдүк. Азыр менин оюмча кандайдыр бир Сингапур жана Түштүк Кореянын жолуна түшүп баратабыз. Азыркы бийлигибиздин деле азыркы акыбалы, азыркы турпаты бул жанагы жетери жерине жетти деген бийлик эмес. Салам достор, күз келди. Күз менен кошо Кыргызстанда жаңы саясий сезон ачылды деп жарыяласак болот. Анан ошо жайдан бери бүгүнкү күнгө чейин абдан көп кызыктуу көп суроолор жаралып атат. Ошол суроолорго жоопту бүгүнкү биздин подкасттагы коногубуз Кыргызстандагы белгилүү саясат талдоочусу Эмиль Жураев келди. Саламатсызбы, Эмиль мырза? Биринчиден чоң рахмат биздин маекке келип, бизге убакыт тапканыңызга. Эми сезон башталды дегенде, биз сымылда дегенде эле депутаттар өзүбүздү таратабыз, жаңы шайлоо башталат деген демилгесин көтөрүштү. Анан коомчулукта суроолор жаралып атат. Эмне үчүн ушундай демилге көтөрүлдү? Бирөөлөр айтып атат, кандайдыр бир мындай бийликке туура жатпаган депутаттарды жок кылайын деп атат. Экинчилер бир жылда 2 шайлоо болуп калбасын деген мындай версиялар болуп атат да. Сиздин оюңузча, эмне үчүн ушундай демилге жаралды? Эмнеге алып келет ошол? Чоң рахмат чакырганыңызга. Чындап, жаңы сезон башталганы турат. Анан ошол парламент таратылат экен, жана жаңы парламент шайланат экен дегенди биз ушул жаңы шайлоо мыйзамы кабыл алынгандан бери өзгөчө байма-бай талкууланып келди эле. Анан бирок спикер мырза Шакиев мырза аны четке каккан. Апрелде беле мындай бекем четке какты болчу. Эч кандай андай негиз да жок, себеп да жок, болмокчу да эмес да. Бирок ошо сиз айткандай, алар жана жайкы өргүгө тарап кеткенден кийин эле бир аздан кийин бул сөз кайра жанданып, азыр эми колдор топтолуп жатат. Менимче бир чети ошол чындап себептери көп болуш керек. Чындыгында бир жалгыз чечүүчү себеп деген аны издөө ошондой бар деп ойлоо менимче анчейин продуктивдүү болбой калат, туура эмес. Биринчиден ошол эки шайлоо, парламенттик жана президенттик шайлоо бири-бирине өтө жакын болуп калгандыгын негизги себеп кылып, расмий деле ошол себепти карманып турушат. Менимче анын артында чындыгында бир жүйө бар. Ал жөн гана бир жактуу нерсе эмес да. Расмий түрдө мүмкүн айтса болот, ошол уюштуруу жагы же бюджет жагы кандайдыр бир ошол үзүлүштөрдү, кыйынчылыктарды туудуруп калышы мүмкүн деп. Эгер эки шайлоонун ортосунда дээрлик 2 айга жетпеген убакыт калмакчы болот. Бирок мындай караганда чындап бул жөн гана уюштуруу маселеси эмес, бул ошол эле саясий туруктуулуктун маселеси. Негизи эле каякта болбосун, керек болсо анчейин демократиясы күчтүү эмес болгон жерлерде деле шайлоо орун алса, демек бул саясий кырдаалдагы эң дүрбөлөңгө жакын болгон, ар кандай опуралдуу иштер орун алуусу мүмкүнчүлүгү өйдө болгон, бийик болгон убакыт.
андай нерсени ошол аз убакыттын ичинде 2 жолу ошондой ишке баруу менимче албетте эч кайсы бир бийлик үчүн, эч кайсы саясий система үчүн жагымдуу нерсе эмес. Мисалы үчүн айталы, ошол кийинки жылдын ноябрдын аягында мөөнөтү боюнча, ноябрдын аягында шайлоо болчу болсо, эгер анын өзгөчө жана кооптонууду туудуруп жаткан бир жагдай бул жаңы мыйзам. Шайлоо мыйзамы жаңыча, парламенттик депутаттар шайлоонун ыкмасы такыр буга чейин болуп көрбөгөн, башкача болгон турат. Андыктан ар кандай талаштар шайлоонун жыйынтыгын тааныбай коюу, бири-бири менен талапкерлердин арасында ар кандай диспуттар болушу мүмкүн. Эгер ошондой сыяктуу болчу болсо, анын жыйынтыгын, анда расмий жыйынтыгын алып келүү дагы да узарып кетиши мүмкүн. Сот процесстери болушу мүмкүн да. Ооба, анан Борбордук шайлоо комиссиясы жарыялаганга мүмкүнчүлүк болбой, ал бир нече жумага, мүмкүн бир айга созулуп кетиши мүмкүн. Анда такыр биз президенттик шайлоого такалып калмакпыз. Ошол эле кезде, мисалы үчүн, президенттик талапкерлердин агитациясы жүрүш керек болот. Парламент ишине кириши элек, президенттик шайлоого толук кандуу үгүттөө иштери жүрүш керек. Бул деген Боршайком үчүн өтө чоң нагрузка, бирок саясий стабилдүүлүк үчүн чоң нагрузка болмок, кыйынчылык болмок. Анан негизинен экинчиден албетте бизде саясий стабилдүүлүк, туруктуулук деген бул негизги бир уран болуп атпайбы? Азыркы бийликтин тушунда менимче бул эч кимге табышмак эмес, жана купуя эмес. Туруктуулукту, стабилдүүлүктү бекем кармап туруу бул негизги жана саясий инстинкттердин бири десек болот азыркы кезде, ошо 21-жылдан бери. Ошонун айынан, мисалы үчүн, кичине кирим болсо да сын пикирди карманган же толук кандуу бир оппозициячыл аракет кылган тараптардын акыбалы баарыбыз көрүп турабыз кандай экенин. Мындай кырдаалда албетте шайлоо, парламенттик шайлоо болгондон кийин азыркы биздин саясий шартыбызда кимдер келет, кандай саясий топтор келет, кандай саясий өкүлдөр келет, элдин өкүлдөрү. Жаңы парламенттин курамы кимден түзүлөт жана ал курамга кирген ар бир жаңы депутат канчалык деңгээлде конструктивдүү болуп, бийликке лоялдуу болуп, тил табыша билген кишилер болот. Аны билбей туруп, дөмүк калтырып туруп, жаңы шайлоого жол ачуу өтө менимче опурталдуу болуп каралып турат. Менимче эң негизги себеп ошол. Албетте ал техникалык, процедуралык себептер дагы жүйөлүү, ал чечсе боло турган, бирок чындыгында Боршайком үчүн, негизи эле шайлоо системасы үчүн өтө кыйын нерсе. Улуттук деңгээлдеги ошо парламент жана президенттик шайлоолорду уюштуруу бул өтө чоң жумушту талап кылат. Бюджет жагынан менимче маселе болмок эмес, бизде бюджетибиз өсүп атпайбы. Шайлоочулар үчүн дагы ал чоңураак жүк болмок. Мисалы үчүн, ошо 21-жылы көрбөдүкпү биз, кеминде шайлоочулар 4 жолу, 5 жолу шайлоого барып атышты. Ошондон улам негизги себептердин бири ошол болду. Шайлоого катышуу пайызы өтө төмөндөп, шаардык шайлоолорго келгенде 20%га да жетер жетпес болуп калган болчу. Анткени биринин аркасынан бири бат-бат болгон шайлоолордо ал күтүлчү нерсе. Ооба, мисалы үчүн Свердлов районунда 17% менен жогорку кеңештин депутаты шайланып кеткен. Ошондой факты болгон. Ооба. Мына сиз айтып кеттиңиз жаңы мыйзам боюнча. Жаңы мыйзам боюнча эми кандай округтарга бөлүнөт, кантип шайланат? Маалыматыңыз бар ошол боюнча? Карап көрдүңүзбү? Бир картасын карадым. Ооба, ал партиялар, Борбордук шайлоо комиссиясы, тиешелүү башка органдар менен чечиптир. Негизинен Кыргызстан ошол толук аймагыбыз 30 эмеге бөлүнгөн, шайлоо округуна бөлүнгөн, анын аймагына бөлүнгөн. Ар бир аймакта, азыр адашпасам, 150 миңдей шайлоочу, андан ашпаган шайлоочунун саны болуш керек. Жалаң эле ошол менимче Бишкекте бир аз ашып кетмекчи, анткени Бишкек боюнча 4 мандат алынмакчы, бирок шайлоочулардын саны
факт түрүндө андан көбүрөөк 600 миңден көбүрөөк болсо керек Бишкекте. Мүмкүн же ага да жетпейт, бирок мындай картаны караганда эми бирок кээ бир суроолор дароо эле көрүнөт картадан эле. Мисалы үчүн Нарын областы 2 гана округга кирип, ошол эки округ бири Ысык көлгө, Жети күзгө жалган айтпасам кошулуп турат, бир тарабы Алай менен беле. Анан Алайдын өзүндө да чоң аймак болмокчу. Ошол сыяктуу калктын саны жыш болбогон жерде аймактарыбызда албетте бул шайлоо округдары аймактары өтө жанагы аймагы кенен болмокчу. Ошондо Нарын менен Алайлыктар бир депутатты шайлашабы? Жок, Нарындан эки эле депутат болот, бирок экөөсү тең кайсы бир пайыз шайлоочулары же Ысык көлдөн болуп калып атат, же Жалал Абадтан беле, Оштон беле. Такай Нарындын өзү деген эме жок да. Талас боюнча да ошондой менимче кандайдыр бир ажырап бири менен аттап өтүп кетип аткан жери бар, башка кошуна райондор менен. Оштон 2 депутат шайланат, шаардын өзүнөн 2 депутат шайланмакчы. Ошентип бөлүнүшкөн. Бул караганда негизинен кантип атат? Бул математикалык принцип колдонулуп атат да. Бул бир чети караганда формалдуу түрдө өтө адилеттүү. Добуш берүүчүлөрдүн санына карап, ар бир мыйзам боюнча, конституциябыз боюнча ар бир добуш берүүчүнүн добушу башкалары менен тең деген принцип бар да. Добуштардын теңдиги. Ошол принциптен алып караганда албетте ошол 150 миң кишиге чейин болгон шайланыш керек, шайлашы керек ар бир депутатты. Ашып кетсе эгер бир жерге барып 300 миң шайлап калса, же бир жерде 50 миң шайлап калса, бул демек башкаларга карата теңсиздик болуп калмак. Бирок бул реалдуу жагында караш керек болчу дейм да. Мисалы үчүн биз депутаттарды өзгөчө ошол жергиликтүү аймактык деңгээлде көп мандаттуу жергиликтүү аймактардын негизинде шайлап аткандан кийин негизги логикасы бул ошол жерлердеги көйгөйлөрдү түздөн түз чагылдырганга, сапаттуу түрдө өкүл болуп бергенге өбөлгө түзүү. Мондай ошол Нарын сыяктуу, Талас сыяктуу, же Бишкек сыяктуу тескери эски берки жагы жерлерде ошол мүмкүнчүлүк анчейин болбой атат. Мисалы үчүн ошол Кочкор районунун өкүлү мисалы үчүн Тоң району менен бирге иштеп калышы керек. Мен азыр үдөмүк мисалы үчүн кетер айтып атам, мен азыр болжолдоп анткени эмени эстеп кала албадым чек араларын. Бирок бул деген эки башка бири менен жакындан иштешпеген, жакындан бир суу бөлүшпөгөн, жайыт бөлүшпөгөн райондор жана аймактар бир депутат менен иштеш керек болот. Бирок булар жергиликтүү өкүл деп эсептелип атат. Ошондо ошол депутат Тоң району менен мисалы үчүн Кочкор районунун 2 районунун депутаты болуп калып атабы ошондо? Райондор болбой атат да, биз 30 шайлоо аймагы болуп атат. Ошол аймактын депутаты болуп атат. Бирок биз баарыбыз билебиз да, биздин элестетүүбүздө, өлкөбүздү таануубузда, айлана чөйрөбүздү тайнаганда биз ошол өзүбүздүн районубузду билебиз, өзүбүзгө жакын турган мисалы шаар борборлорду билебиз, ошолор менен алакабыз, экономикалык, социалдык жай турмушубуз ошону менен. Азыркы принцип боюнча бири менен анчейин жакын болбогон коомчулуктар бир депутатты шайлаган туура келет. Ошол депутат же кандидат мисалы үчүн талапкер эки жактын тең көйгөйүн эске алыш керек. Ошого жараша агитациясы да кайсы бир деңгээлде бирдиктүү эмес, мүмкүн чаржайтыраак болушу мүмкүн. Жана башка. Анан ошол мисалы үчүн кайра эле айталы, ошол Кочкор менен Тоңдун шайлоочулары бир депутатты шайлады дейли. Анда албетте Кочкорлуктардын саны көбүрөөк болчу болсо, алар алдынан эле белгилүү болот, Кочкорлуктар шайлай албайт. Тоң нааразы болот. Же Тоң нааразы болот. Эми азыр айтып атышат, эң биринчи орундагы 3 депутат шайланат да жаңы мыйзам боюнча.
биринчи гана эмес, биринчи, экинчи, үчүнчү пайыздагы добушка жеткендер шайланат деп. Бирок шайлоо бергенде, добуш бергенде шайлоочулар андай принцип менен карманып добуш беришпейт да. Баары бир аралаш болуп кетет. Ошондо мүмкүн үчөөсү тең бир тараптан болуп калышы мүмкүн. Анан өзгөчө ошол үчөөнүн бири сөзсүз түрдө аял депутат болушу керек. Ал дагы чоң өзүнчө бир суроону туудуруп жатат. Ошондон улам мен айтам, шайлоочулардын көз карашында өзгөчө жыйынтыкты көргөндөн кийинки алардын мамилеси, шайлоодун жыйынтыгына болгон мамилеси мүмкүн кандайдыр бир суроолорду туудурушу мүмкүн деп ойлойм да. Ошондон дүрбөлөң чыгып кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн, эми ойлосоңуз, нарын тоң деп коелук, бияктан нарын алай дедиңизби, мисалы үчүн. Мисалы үчүн. Анан бул жактан алайлыктар өзүнүкүн шайлап алып, бул жактан тоңдуктар шайлап алып, ошондо нарындан бир да өкүлү жок болуп калат да. Ошондой болушу мүмкүн. Теориялык деңгизде андай да болушу мүмкүн. Эми практика жүзүндө андай болбосо керек, бирок канткенде дагы ошол кайсы бир аймактар, райондор, шаарлар өздөрүнүн толук кандуу өкүлгө ээ болбой калгандай сезип калышы, ал толук мүмкүн болгон нерсе. Эми буга бир чети мен айтам, бул сөзсүз эле маселе принципте деле эмес, жанагы аймактардын чектерин белгилөөдөгү принцип эмес, бир чети бул коммуникация, түшүндүрүү иши да талап кылынышы мүмкүн. Албетте, мисалы үчүн керек болсо ошо ар бир айылга бирден депутаттык мандат берген кезде деле ошол айылдын сайынын оң жагы бирөөнү шайлап, сол жагы бирөөнү шайлап калышы мүмкүн. Бирок ошо талапкерлердин иштерин, агитациясын алып барып жатканда, шайлоочулар менен сүйлөшүп жатканда, менимче ушул сыяктуу маселелерди өтө кылдат мамиле коюп, кунт коюп, ошол жаңы принципте шайланып аткан депутаттардын биринчиден өлкө үчүн болгон жоопкерчилиги бар. Анткени биз деген унитардык бир мамлекетпиз, кичинекей мамлекетпиз, федералдык деле эмебиз жок. Ар бир аймактын өзүнүн автономдуу бир кызыкчылыктары бар болчудай. Андыктан ар бир депутат биринчиден жергиликтүү өкүл болгону менен деп эсептелгени менен, күтүлгөнү менен ал Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын депутаты болгон статуска ээ болот. Ошону бекем карманышыбыз керек. Анан албетте анын шайлаган, добуш алган аймагына болгон мамилеси албетте тең болуусу, ар бир район болобу, шаар, Ысык көл менен Нардын ортосунда болобу, кандай же Баткен менен Нардын ортосунда болобу, мамилелер тең болуусу зарыл. Дагы бир көйгөй бул ар бир чакырыш сайын тилекке каршы биздин жогорку кеңештин деңгээли даражасы түшүп баратат да. Ылдый болуп, мен оюмча ошондой да. Анткени мурда кандайдыр бир легендардуу парламентти эстесек, Акаевдин доорундагы парламентти эстесек, кандай күчтүү мында өзүнө оюн айта алган, мыйзамды алып келген инсандар бар болчу. Азыр карасаң, жанагындай туалетный бумага, тияк-бияка майдаланып кетти деп айтсам болот да. Анан эми эң чоң суроо жаралып атат, ким күнөөлүү? Албетте шайлоочулар эң түзмө-түз ошого тиешеси бар. Анткени биринчиден жана сиз айтып кеткендей өз аймагынан тандап, экинчи маселе өзгөчө шаарда популярдуу жанагындай акча алып, ошо менен тандап, ушу замкнутый бир круг болуп калды да. Ошондон кантип чыксак болот? Действительно мындай татыктуу мыйзамды жаса берген, өзүнүн ролун түшүнгөн, ролу эмнеде, жогорку кеңешке эмнеге келди? Пиар кылган келдиби, же жөн эле барып корочкасын көрсөткөнү бардыбы, же мыйзамды түшүнбөгөн депутаттар келип атпайбы? Мисалы үчүн мен жолуксам, бул мыйзамды окуй калыптырмын, бирок добуш берип койду. Эмне деп жазылып турат деп кайра менден сурап атат да. Биздин медиа боюнча мыйзам жөнүндө талкуу кылсам. Анан ошону кантип ушул замкнутый кругдан чыкса болот деп ойлойсуз? Эң Кыргызстан үчүн менимче бул татаал суроо, жана саясий өнүгүүбүздө, саясий системабыздын калыптануусундагы бир илдет деп айтып келем мен арка жерде. Бул биринчиден менимче мунун бир себеби ошол парламенттин структурасынын жана шайлоо мыйзамынын туруксуздугу. Ар чакырылыш сайын жаңы мыйзам
дээрлик ар биринде жаңы мыйзам керек болсо жанагы 10-жылы менен 15-жылы өзгөрүлбөдү десек, ошондо деле жанагы аймактык эме чек өзгөрүлгөн. 0,5%дан 0,7%га көтөрүлдү. Ошентип өзгөрүлүп турат. Кайсы бир жерден өзгөрүлүп турат. Мен парламентке катышкан шайлоочулардан же талапкерлердин жана өзгөчө саясий партиялардын түзүмдөрү такыр өзгөрүп атканын айтпай эле коелу. Ар бир шайлоо сайын жаңы партиялар менен таанышуу керек. Жаңы партиялардын жаңыча бир буга чейин тааныш болбогон убадалары пайда боло баштайт. Эми көбүнчө кайра тааныш эле кишилер болот, бирок партияларды алмаштырып, эмелерди алмаштырып, мындай туруксуздуктан албетте эмнеден белгиси? Демек, шайлоо өткөн сайын ар бир жанагы кичинекей дымагы бар, билими жок болсо деле, анчейин көрөңгөсү тар болсо деле бир амбициясы бар. Тыңчыкмалар, ар кандай ошо мен деле ошол тарыхка жазылып калайын деген бир кызыккандар өзүнө мүмкүнчүлүк көрө баштайт. Демек болот турбайбы деп. Анан бара бул саясий коррупция деген ушул да, менимче бул жана биз коррупция дегенде жана экономикалык пара берүү, бирдемкени уурдоо дегенди ойлойбуз. Саясий коррупция деген бул ошол жазылган, ниеттелген институттарды тескери иштетүү. Олордун максатка ылайык эмес, максатка каршы түрдө иштетүү. Өкүл болуп келүү үчүн парламенттик шайлоо болот. Келгенде буга байма-бай айтып, шайлоочулардын да күткөнү өкүл болуу эмес, тескерисинче 5 жылга чейин унутуп коюу үчүн баратасыңар. Өзүңөрдүн ишиңерди бүтүрүп алуу үчүн баратасыңар деп. Ошентип баратып биз ушул 7 парламенттик чакырылыштын арасында ушундай сиз айткандай сапаттын начарлаганын байкап жатабыз деп эме кылып атабыз. Бирок өзүбүз тандап атпайбызбы аны? Бирок мен айта элем, ага өтөрдөн мурда жана парламенттин сапаты дегенде биз жалпысынан ушул парламент башкаруу системасын эске алышыбыз керек. Негизи эле коомубузда кандай кубулуштар, биз 30 жылда мисалы үчүн муундар өзгөрүп атат. Ага чейин ушул марксизм ленинизмди эң бийик туткан, ошондой теорияны бекем кармаган, сыйлаган кишилер болуп келишкен болсо, коммунист болуп. Аз кийинирээк экономиканы, андан кийинирээк базар, андан кийинирээк такыр эле жанагы эптеп коррупцияга жакыныраактар. Башкача айтканда биздин коомдубуздун жашообуздун түрү өзгөрүп баратат. Экинчиден, биз парламенттин сапатын өлчөп көрө элекпиз. Албетте көз көрүнүү нерселер болуп атат, сиз айткандай майда барат нерселерге майдаланып кетип атабыз. Татаал нерселер сүйлөнбөй деле калды парламенттин трибунасында. Бирок конкреттүү бир жана температураны өлчөгөндөй термометр сыяктуу же тараза сыяктуу бизде эме жок, метод жок. Менимче аны да иштеп чыгышыбыз керек жана колдонушубуз керек. Жалпысынан ал да бар. Үчүнчүсүдөн биз дайым шайлоонун алдында айта келебиз, албетте бул шайлоочулардын ролу. Өзү кимди шайласак, кандай гана өкүлдү шайлабайлы, бул шайлоочулардын өзүнүн бирден бир биринчи иреттеги жоопкерчилиги деп. Буга мен принципиалдуу түрдө албетте кошулам. Шайлоонун мааниси эмне? Ошо бюллетенди ар бир жашы жеткен жаранга берүүнүн мааниси эмне? Мааниси ошол сенин акылың жетти, түшүнүгүң даяр, сен да ушул коомдун тең укуктуу мүчөсү катары добушуңду бер, сен да тандап кал деген мүмкүнчүлүк берилет. Ошол мүмкүнчүлүктү биз албетте көп жылдар бою такыр туура эмес колдонуп, 1000 сомго сатабызбы, же курулуп берген кичинекей бир жолго сатабызбы, же мечит куруп бергендерге сатабызбы, ошентип туура эмес колдонуп келдик. Аны эмнеге андай кылдык? Анткени кайра эле жана биздеги калыптанып калган күтүү. Бүгүн алып калбасам, шайланган киши эртең мени эстеп да койбойт. Бүгүн алып калайын дагы ошол алганым үчүн добуш берейин дейт. Бул менимче ошол шайлоонун жанагы баштапкы маңызын, анын логикасын
таптакыр тескерисинче колдонуу жана түшүнүү. Эң негизги бирок ким токтотот муну дегенде менимче шайлоочуларга шилтеп коюу. Мындай саясий коррупциялык багытты токтотуп, жаңы жолго, таза жолго жаңыдан жанагы багыт алуу менимче шайлоочулардан болбойт. Болуш өтө кыйын. Албетте биз аны сөзсүз түрдө жеткире айтышыбыз зарыл. Президент эмне дебесин, депутаттар өздөрү эмне гана кылбасын, же жергиликтүү акимдер жана губернаторлор эмне гана кылбасын, акырында бюллетень бир кишинин колунда, ошол бюллетенге кандай тандоо белгилеп коет ал кишинин колунда. Бирок ошол тандоого чейин жана тандоодон кийинки ар бир депутаттын шайланган кишилердин өкүлдөрдүн ишин оңгоруу жана жанагы коррупцияга жол бербөө бул менимче албетте бийликтин колундагы нерсе. Мен бул жерде бир нерсени эстеп кеттим. Жакында биздеги эң ветеран депутат болуп келген киши Өмүрбек Текебаев мырзанын агайдын подкаст ушундай сүйлөшүптүр жана ал жерде айтып атпайбы, суроосун унутуп калдым эмнеге жооп дегенин. Айтат, лидер деген же президенттер, бийлик элди укпаш керек, элге жетеленбеш керек, элди жетектеш керек, элди жетелеш керек деп. Кээ бирлер үчүн, кээ бир көрөрмандар үчүн бул ал кишинин мындай авторитардык маңайдагы демократияны анчейин колдобогон маңайдагы сөз болуп калды деп сыпатташты. Менимче мүмкүн анын айтайын деген ой бир аз башкачараак болгон. Бул сөзсүз түрдө демократия же авторитаризм эмес, бул бизде көбүн эсе ошол унутта калып калган бийликтин жоопкерчилиги бар да. Бул деген эгер лидермин деп келсе, элдер ушул арабыздан, миллионубуздун арасынан же ошол депутатты шайлаган 150-үбүздүн арабыздан ушул эң татыктуубуз ушул десе, демек татыктуу катары ал ою болуш керек, ал кишинин түшүнүгү болуш керек, идеялары, сунуштары болуш керек. Болушу эле өзүнүн акылында эле болгону жетишсиз. Ал ойлорду, идеяларды, түшүнүктөрдү ал шайлоолоруна түшүндүрө билиш керек. Шайлоочуларына. Шайлоочулар ошону түшүнө билиш керек, колдой билиш керек. Эгер мага мисалы үчүн ошо 50 000 киши добуш берди, эми ошол 50 000 киши эмне деп талап кылса мен ошону гана кылам деген, бул өзүнүн жоопкерчилиги, өзүнүн интеллектуалдык жоопкерчилигин жокко чыгарып салуу десек болот. Ошол сыяктуу могу саясий коррупцияны, парламенттин сапатын жакшыртайлы дегенде, каяктан баштайбыз дегенде, менимче ошол жоопкерчилик зарыл. Анан реалдуураак жагы дагы ошол. Анткени 3 миллион азыр канча болуп калды, мүмкүн 4 миллион болуп калды. Шайлоочуларды оңдоп ар бирин жаңыдан тарбиялап чыгуу өтө кыйын. Жетекчилер, лидермин деп өзүнө ошол вазыйпаны, ошол жоопкерчиликти алган кишилер өздөрүнүн жүрүм-турумун жана өздөрүнүн интеллектуалдык, профессионалдык ишинин алкагында жаңыча үлгү көрсөтүүсү жана ошого жетишүүгө аракеттенүү бул алда канча реалдуу нерсе. Азыр бир чети өтө жана борборлошкон, өтө ошо демократиялык мүмкүнчүлүктөр жана талаа тарып калды деп атпайбызбы? Анын мүмкүн бир позитивдүү бизге мүмкүн келечекке карай жакшы боло турган өлгөсү эмес таасири бул ошол саясий коррупцияга болгон мүмкүнчүлүктөрдү ар кайсы формалдуу жакшы ниет менен түзүлгөн институттарды терс жагына буруп кетүүгө болгон мүмкүнчүлүктөрдү жокко чыгаруу. Дагы бир бул жактан кошуп кеткен нерсем, мына көпүрө жол деп атпайсызбы? Чын эле бул мындай эң негизги бир шарттардын бири болчу. Анткени эми айылда көпүрө жок. Депутат келет, талапкер келет, көпүрө куруп берем, шагыл төгүп берем, жолуңарды жасап берем дейт, кетет. Жасаса жасады, жасабаса жок. Азыр бул ошол убакытта
аткаруу бийлигинин бийлигинин бутагынын жетишпегендиги болчу да. Азыр мына жагдай өзгөрүп баратат. Аткаруу бийлиги өзү көпүрө салып атат, өзү жол салып атат, депутаттарга уже андай талапты коюшу кереги жок. Мүмкүн ошол условиясы жок болуп калса, мүмкүн азыр шайлоочулар башкача тандай баштайбы. Мүмкүн. Суусун да алып берип атат, көпүрөсүн да кылып атат. Эң туура айтасыз. Буга чейин ошондо өткөн бир топ иретки шайлоолордо ошол эң чоң көйгөй болуп, биздин арабызда көтөрүлүп келди. Дуушуңарды жол үчүн сатпагыла, мектепти ремонт кылып берген үчүн сатпагыла, трансформатор үчүн сатпагыла деп ар кандай күлкүлүү да комедиялык кырдаалдар болуп өтпөдүбү? Же мечит кургандар үчүн сатпагыла, силер динге Кудайга чындык үчүн, адилеттик үчүн намаз кылгалы, мечит курдурасыңар дагы анан сатканыңар бул кандай болсун деп. Менимче туура азыр бир чети аткаруу бийлиги негизинен эле башынан эле ошо аткаруу бийлигинин кылчу жоопкерчилиги азыр колго алынып аткарылып атат. Жолдор салынып, бузулчу жерлер бузулуп, сүрдүрүлүп, ар кандай инфраструктуралык жагдайдагы мүмкүнчүлүктөр азыр бир топ кеңейди жана жергиликтүү коомчулуктар ошол өзгөрүүлөрдү байкап атат. Экинчиден, азыркы саясий кырдаалда менимче келе аткан шайлоолордо ар кайсы депутат өз алдынча министрликтер менен жарышып, өкмөт менен жарышып, мен шайлоочуларга, мен силерге моуну кылып берем дегени өкмөт тарабынан деле анчейин түз кабыл алынбайт. Азыр анталбай калды. Кайсы акчаңа аны кыласың деген дароо суроо келет ÖKM тарабынан мисалы үчүн. Каяктан алган акчаң сага ошол жол курууга мүмкүнчүлүк берип атат деп. Бул биринчиден. Бирок экинчиден менимче эми чыныгы сапаттуу бир агитация көрсөк болот деген бир трансформатору жок. Агитация. Сатып алуу жок. Материалдык бир жагына буруп кетүү мүмкүнчүлүгү жок болгондо, эң оңой жана мен корккон бир анчейин жакшы эмес да жагы бар. Бул мүмкүнчүлүк бар. Бул бири менен бири чалышып, жарышып, азыркы бийликти колдогондугу жөнүндө айтып келишет. Менимче басымдуу көпчүлүк талапкерлер так ошондой сөздөрдү айтышат. Бийликтин упайларын өзүнө колдонот да, Алардын жарышкан бир себеби ошол ким Жапаров мырзага жакыныраак, ким Ташиев мырзага жакыныраак, ким азыркы бийликке жакыныраак, ким ата журтчулар, кимдер ынтымакчылар жана башка жана башка. Менимче бул жагынуунун үстүндө болгон жарыш менимче өтө бир чети уят, бир чети биздин саясий өнүгүүбүз үчүн, башкаруу үчүн пайдасынан зыяны көбүрөөк болгон көрүнүш болуп калат. Андыктан азыртан эле мен ойлойм талапкерлер, ушу даярданып аткан кишилер бул жагын ойлоп, лоялдуулук жагынан жарыштын ордуна конструктивдүү түрдө, жүйөлүү, конкреттүү түрдө эгер бүгүнкү бийликти колдоп жаткан болсоң, ал бийликтин жемиштүү ишине кандай кошун сала аласың, салым кошо аласың. Анткени бийлик өзү да билет, президент деле менимче толук мойнуна алат. 100% жетишип атабыз. Бизге эч кандай кеңеш дагы эч кандай кол кабыш кереги жок деп айтпайт бийлик. Кандай депутат катары, мыйзам чыгаруучу катары, өкүл катары сен эмне кошо аласың ушул коюлуп жаткан максаттардын ишке ашуусуна. Экинчиден, сындай тургандагы кемчиликтер дагы орун алып атат сөзсүз түрдө. Аны кээде байкап калабыз, негизги жетекчилер өздөрү деле сүйлөп атат. Мисалы үчүн ошол сүрдүрүүлөр боюнча, снос деп өтө тарап кеткен феномен боюнча канчалаган кишилердин чындап жанагы абстрактуу эмес, реалдуу мүлктөрү жокко чыкты да. Ошол боюнча мисалы үчүн депутат болом деген кишилер эмне деп сөз айтылат. Кантип муну туура кылсак, мындан көрө адилеттүүрөөк жолу бар беле деген
ойго сунуш кошо алчу болсо, менимче бул жүйөлүү болот. Жүйөлүү кампания, шайлоо кампаниясы болот. Же дагы бир нерсе бул депутаттардын өзгөчө азыркы конституцияда жок дегенде кеминде диалог түзүүчү, элдин арасындагы жанагы талаш тартыштардын арасындагы же ар кандай көз караштардын арасындагы көпүрө болуп берүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул сөзсүз түрдө президент менен элдин арасында же премьер менен же Ташиев менен элдин арасында байланышты дагы да жакшыртуу же көпүрө болуп берүү эмес. Алар айтса керек, менде сиз деле көпүрө сиз деле байланышыбыз түз деп. Бирок реалдуулукка түз караганда бир президент, бир киши 7 миллион эл менен толук кандуу коммуникация алып бара албайт. 40 район менен толук кандуу тең коммуникация алып баруусу өтө кыйын. Депутаттардын иши ошол. Эл өкүлү катары. Эл өкүлү катары ошол түздөн түз өзүн шайлаган, кайсыл аймактан шайлаган болсо, ошол шайлаган аймактын көйгөйлөрү болобу, ой пикирлери болобу, ар кандай өлкөдө болуп аткан кубулуштарга реакциясы болобу, ошолордун негизинде улуттук деңгээлдеги диалогко салым кошуу, сөз кошуу. Ошого даярбы деген суроо. Талапкер өзүнүн агитациясында ушуну көрсөтүш керек. Ошого даярбы? Ошого даярданышса деген менде чакырыгым бар же үмүтүм бар десек болот. Анткени жана кайра эле сиз айтып атпайсызбы, жана сапаты төмөндөп кетти деп. Эгер ошол сыяктуу жанагы өзүнүн столдун бетиндеги нерседен башка эч нерсени ойлобогон кишилер болсо, чындап мындай нерсеге мүмкүн көңүл да бурбайт. Бирок чыныгы бир нерсе кылайын, маанилүү бир иш алып барайын деген умтулуусу болгон талапкерлер бар болсо, албетте мындайга даярданышы керек. Мына бир аз убакыт бар, шайлоо кампаниясын даярданышсын, программасын даярданышсын, темаларын даярданышсын. Азыр так ошондой сыяктуу иштерге мүмкүнчүлүк бар. Эгер ошол эң эле кереги ошол шайлоочулар менен жолугайын эле, жакшыраак кийим кийейин, костюм кийейин, жакшыраак бир катуу сүйлөгөндү үйрөнөйүн. Жана ошол элдин баарысы президент менен Ташиевди жакшы көрөт, ошолорго жакындыгымды көрсөтөйүн деген гана максаты болсо, анда менимче шайлоочуларды аны менен ута албайт. Шайлоочуларды аны менен ынандыра албайт. Жалпы элдин настроениясын эми айта албайм, бирок Азаттык жана башка ЖМКлардын мындай опрос кылгандарын көрдүм. Ошол жактан көп эми депутаттын эмне кереги бар андай саны. 7 областтын 7 депутат коюп койсоңор эле мындай жетет, эчтекени чечпейт, мыйзамы да жок, эчтекеси жок деп. Кандайдыр бир ошондой. Бул туура айтасыз. Негизинен эле ошол биз бара-бара жана ар бир чакырылыштан кийин, ар бир шайлоодон кийин жана саясий коррупция күчөгөн сайын биздин парламентке болгон, элдин парламентке болгон көз карашы өтө төмөндөп кетти, терс болуп кетти. Андыктан 7 област эмес, керек болсо парламент институтун жок эле кылып салбайлыбы? Мына Жапаров менен Ташиев экөө эле жетишип атпайбы? Өздөрүнүн жергиликтүү депутаты барбаган жерлерге ошол Ташиев бир жеке башы менен жетип атат деп, мисалы үчүн да. Бул менимче бир чети өтө кейиштүү жана мен кайра айтам, эң биринчи кезекте ошол депутаттар жана саясий партиялардын алып келген мүчүлүштүктөрүнөн улам, ишиндеги кемчиликтеринен улам калыптанып калган көз караш. Шайлоочуларды мен күнөөлөбөйт элем. Анткени шайлоочуларды парламенттин керектигин, парламенттин зарылдыгын ынандыра турган иш алып барыш керек болчу. Шайлоочулар эл түшүнүш керек болчу. Парламент эгер жок болуп калса, моундай жакшы эмес жагдайлар болот. Мындай туура эмес иштер болуп кетет деген түшүнүк болуш керек болчу. Андай болбой, тескерисинче биз парламент дайым ошол туура эмес коррупциялык, алдамчылык, көзмоюнчулук, куру сөз айткан институт катары карап калдык. Мүмкүн жаңы шайланып келе турган депутаттардын
башка алдына коюп турган максаттарынан дагы да бийик коллегиалдык бир максат бул ошо парламенттин ишини алып барууга, конституцияда калууга, ошол кеминде 90 кишиден турган ошол коллективдүү институт бар болуусуна зарылык бар экенин далилдеп берүү. Эгер Ошол жок болуп атпайбы? Мисалы үчүн албетте биз буга чейин көп мөөнөт эмелерде жылдары парламент оппозициянын отурган жери болуп калды. Оппозициячыл көз караштардын орду болуп калды. Ошондон улам аткаруу бийлиги же президенттин төгөрөгүндөгү институттар негизинен парламентти негативдүү формада көрсөтүү, аны жокко чыгарууга умтулуп келишкен. Бул эми саясий күрөштүн бир жагдай болуп калган бизге тилекке каршы. Ошондон улам мисалы үчүн азыр мен айтар элем бир кейиштүү жери азыркы биздин системабызда парламенттин иш башкармалыгы менен президент өкмөттүн иш башкармалыгы бир. Парламенттин жанагы чарбасы аткаруу бийлиги тарабынан көзөмөлдөнөт. Бул менимче туура эмес, бул түздөн түз ошо парламенттин көз карандылыгына алып келип атат. Же парламенттин депутаттарынын айлык маянасын президенттин белгилеп атканы, чектеп атканы бул менимче өтө туура эмес нерсе. Бул парламенттин автономиялык көз карандысы институт катары жок болуп калганынан көрсөтөт деп айтмакмын. Менимче ушул сыяктуу нерселерди да оңдоп өзгөрткөнүбүз туура болмок. Мүмкүн президент менен деле өкмөт деле аны туура түшүнүшү керек. Мүмкүн кайсы бир 21-жылы жанагы жаңы шайланып келгенде мүмкүн кырдаалга жараша ошондой деп чечишти, макул эле. Бирок азыр стабилдешип калган, бутуна туруп келаткан жаңы система орун алгандан кийин конституцияда 3 бутактын бири, бийликтин 3 бутагынын бири өз алдынча болгон шайлоочулар тарабынан түз шайланган институт катары парламент барбы? Демек, алардын иши автономдуу болушу керек. Анан президент дагы, өкмөт дагы парламентти сыйлоого барышы керек. Жанагы кайра эле ошол ага чейин болуп келген тажрыйбанын негизинде кылыбыз кыйшайбайт деп калдык. Силер биздин чечимдерди гана колдоп бергиле, ошол ишиңер эле ошол болсун деп калдык. Бирок бул кайсы артык баш институт болбош керек мамлекетте. Эгер муну артык баш дейсиңер анда такыр жагып салгыла, бирок анда биз такыр башкача саясий система болобуз. Моюнга алыш керек болобуз, чынчыл болушубуз керек. А эгер парламент барбы, ошого биз макул болдукпу конституцияда, демек ошого жараша анын мүмкүнчүлүктөрү болуш керек, анын урматы болуш керек. Ошого жараша албетте парламенттин мүчөлөрү дагы аткаруу бийлигине, президентке карата, башка жергиликтүү администрацияларга карата мамилеси болуш керек, конструктивдүү, иштиктүү мамилеси болуш керек. Ошондо негизи айтайын дегеним да, бул элдин арасындагы жана 90-дун кереги жок, 7 болсо болмок, же 15-ти калтырсаңар болмок дегенин бүт баарысы ушундай сыяктуу өз ара мамилелерден келип чыгып атат да. Менимче бул өтө опурталдуу, өтө туура эмес түшүнүүдөн улам келип чыккан көз караш. Затынан болот атпайбы Эмил мырза? Затынан болот. Мына азыркы парламентте бир да депутат туруп айта албайт. Мына мен ушунча мыйзамды демилге кылдым, ушунчаны өткөрдүм, ушул элибиздин сапаты ушул жакын жакшы болуп кетти. Жок. Мына мисалы үчүн бир бийликтин бир нотариалдык конторасы болуп калды да. Эми хорошо, жакшы демилге болсо эметип берсин, колдоп берсин. Бирок мисалы үчүн мына скутерлерди, самокаттарды бир жолго салгыла, бир эреже кылып бергиле деп 1 жыл, 2 жылдан бери айтып жүргөн коомчулукка ошол мыйзамды бир да кыла албайт. Мына жаштар баңгизатка азыр синтетический наркотик деп коет, ошо менен күрөшүүгө жаңы мыйзамдарды алып кирелик. Тиги мыйзамдар иштебей атат, технологиялар азыр астыга кетти. Жок ошодон бери. Мына зордук, зомбулукка каршы күндө бир жактан өлтүрүп кетет, зордуктап кетет, тигинтип кетет, ошону бир жолго салбайлыбы, бир мыйзамды бирдеме кылбайлыкпы? Бир да мыйзам демилгеси жок. Бир шаардын атын
башкача кылып коелу дегенде бир күндө өткөрүп коет. Эми ушундай парламентке ким сыйласын? Ушундай парламенттеги мүчөлөргө ким айтсын эми? Жанагындай айтып атпайсызбы, президент дагы, премьер дагы эметиш керек. Ким сыйласын? Бир дагы депутат айта албайт. Мына мен ушул биздин коомчулукка пайда алып келген мыйзамды алып келдим. Же мен чет өлкөгө барып ушул жактан жакшы сүйлөп, ошондон кийин ушундай кандайдыр бир инвестиция алып келдим. Же болбосо мен президентке ушундай жакшы демилгени жеткизип, президент келип биздин мектебибизди оңдоп берди, ушундай бир көйгөйдү көтөрдүм, кылып берди. Айта албайт да. Жалаң эле үстүнөн түшүргөндүн баарын нотариально кылат, калганын баягы дешевый пиар менен эле алектенип жүрүшөт. Ошон үчүн албетте мен жакшы түшүнөм биздин немелерди. Шайлоочунун берген суроосу ошол албетте. Ооба. Сапатына жараша мамиле болуп атат. Анан ушул жактан суроо жаралып атат да, жанагы ар кандай суроолор бар болчу, парламентаризм бизге керекпи, керек эмеспи деп. Мына азыркы президенттик режим көрсөтүп атат. Жоопкерчиликти бир же эки киши өзүнө алганда ошонун сапаты жакшыракпы деп. Анткени мен өкмөттү дагы жакшы түшүнүп атам, айтып атпайбы? Биз иштеп атсак, биздин жыйынга келип эле, убактыбызды алып эле, менин айылымда тиги болбой атат, менин өкүл баламды врач кылып кой, менин тигини директор школ кылып кой деп эле убакытты алып атасыңар. Биз иштейлик. Жөн эле бесполезно эле ушул жактан бизди эметип атасыңар депчи. Анан ушул парламентаризм негизи бизге керекпи же кереги жокпу? Кандай ойлойсуз? Президенттик режимде деле азыр мен угуп атам, мен эмес, эми элдин мындай комментарийлерди окусам, ушу эки киши жоопкерчилик алды, ушул эле жакшы окшойт. Талаш тартыш азыраак деп. Ооба. Эң туура көйгөйлөрдү айтып атасыз. Мен айтар элем, бизде эме бар бир афоризм дейбизби? Кемис айланпа сыяктуу кубулуштарда, коомдук кубулуштарда оңдоону каягынан башташыңды билбейсиң да. Анан айтышат, тоок биринчи келеби же жумуртка биринчи келеби деп. Кимиси биринчи. Тоок биринчи десең, тоок деле бир жактан келиш керек да. Жумуртка биринчи десең, жумуртка ким каяктан келди? Мен айтар элем, мындай айланпа сыяктуу ушундай биринен бирине уланып келген маселелерде, проблемаларда прагматикалык жол менен караш керек. Бүгүн сен каерде турасың? Ошол жерден башташыбыз керек. Мисалы үчүн ошол тоок менен жумуртканын ортосунда бүгүн сен жумуртка сатып алдыңбы, демек жумурткадан башталат экен. Биринчи жумуртка экен. Эгер тоогуң барбы, анда тооктон башталат экен маселе. Кайдайдыр бир мыйзам жок экен да. Ошол сыяктуу парламенттин сапаты деле, парламенттин сапаты бийликтин сапатына, бийликтин сапаты мыйзамдын сапатына, мыйзамдын сапаты парламенттин сапатына. Ошентип айланпа сыяктуу келет. Анан бир жерден бирөөсү биринчи себеп, бирөөсү биринчи бузуку деп айта албайбыз. Коомубуз монтип атса, жалпысынан бийлик системабыз ушундай болуп келатса, туруксуз болуп келатса, конституцияны 2 жыл сайын өзгөрүп келген болсок 30 жыл бою, жаңы сапаттуу мыйзам чыгаруучулар каяктан келсин? Интеллектуалдар каяктан келсин? Эгер шайлоо системабыз акча менен гана бүтүп калган болсо, акчалуулар философ болбойт да, же юрист болбойт да, алар ошол бизнестен чыккан болот. Бизнестен чыккан киши ошол акчасын текке кетирип эле мандатка кармап отурбайт да, ал өзүнүн бизнесине караш керек. Жана башка ошентип эле айланып кете берет. Демек оңдоочу мүмкүнчүлүк бүгүн деп айтыш керек. Жаңы мыйзам кабыл алындыбы? Анын кемчиликтерин айтсак, кечке айтсак болот. Артыкчылыктары да жок, маанилүү. Демек, жаңы мыйзам бар, жаңы шайлоо орун алмакчы, жаңыча, башкача сапаттагы бийлик иштеп жатат 5 жылдан бери. Демек, ошол бүгүнкү күндөн баштап шайлоочуларга, талапкерлерге, жалпы эле болочок парламентке болгон күтүүлөр өзгөрүш керек. Парламент бир чети, мисалы үчүн бир коллективдүү жак катары, институт катары калыптаныш керек. Ошого мүмкүн жаңы спикер болуу, жаңы лидер болуу, ошону түшүнүү менен барыш керек. 90 сөздү сүйлөчү болсо, албетте анда ого бетер болот дагы, мүмкүн чындап эле мындан кийин биз парламентти жок кылууга деле даяр болуп калабыз. Парламентаризм менимче бул жаңы жанагы кийинки доордогу
биздинки сыяктуу суверендүү заманбап мамлекеттердин шартында парламентаризм керек. Анткени орточо алганда ар бир мамлекет бир нече миллион калктан турган мамлекет. Аны биз ошо миллиондордун баарысын оозун карап тура албайбыз, добушун уга албайбыз. Бийлик ар бирине түздөн түз мамиле кыла албайт. Көз жумуп коюп эле баарыңа ушул бир саясат жетет, баарыңа бир приоритет жеткиликтүү, алгылыктуу деген туура эмес болот. Парламентаризм деген бул мурдатан бир нече кылым бою калыптанган, орун алып келген ошол көпчүлүктүн добуштарын прагматикалык, практикалык жүздө бир аз топтоп, агрегация кылып, бийлик менен мыйзам чыгаруу аркылуу, өкүлчүлүк аркылуу, сын аркылуу аткаруу бийлигине болгон мамилени жөндөөгө болгон мүмкүнчүлүк. Ал бизге керек. Биздин парламент чындап буга чейин кылып келген. Негизинен мен айтар элем, жана мыйзам чыгаруу ишин биз көп билбей келебиз. Жалпы коомчулук көбүнчө билбейбиз. Анткени биз мыйзам чыгаруучулар эмеспиз. Биз мыйзамды окуп койбойбуз, башыбызга келип түшкөндө гана окуйбуз кээ бир мыйзамдарды. Сиз юрист катары албетте билесиз, жана айтып атасыз. Бирок көбүн эсе биз мыйзам менен алектенген, мыйзам демилгерин көтөрүп келген деле депутаттарыбыз бар. Бирок алардын ишин биз күнүмдүк түрдө байкабайбыз. Биз жанагындай резонанс берген ар кандай болбос сөздөрүн гана угуп калабыз. Анан ошонун негизинде жалпы парламенттин имиджи түзүлүп калып атат. Анан экинчиден бир маанилүү жагы бар, практикалык жагы. Бул жана эле мен айткан парламенттин мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелип калгандыгында. Азыр мисалы үчүн маянасы эле аз болгондугу аз келгенсип, парламентте ар бир депутаттын кеңешчилеринин негизи эле аппаратынын чектелүү болгондугу. Буга чейин жок дегенде фракциялар болуп келди эле, партиялардын дагы секретариаты болуп, кичине мындай юристтерди андап, кеңешчилерди тартып, эксперттерди тартып, кайсы бир мыйзам чыгаруу иш аракеттеринде жок дегенде ошондой жардамчылар болчу. Анткени ар бир депутат, жеке депутат катары биз баарын юристтерди шайлап ала албайбыз. Мыйзам чыгаруучулук деген бул өзгөчө бир даярдыкты талап кылган, окууну талап кылган иш. Ага мындай салмактуу, чындап жигердүү иштеген парламенттерде ар бир депутаттын ошондой күчтүү, сапаттуу, билимдүү кеңешчилери, жардамчылары болуш керек. Азыр тилекке каршы менимче көпчүлүк шайлоочулар, биздин депутаттарыбызда жардамчылар бул ошол сумкасын көтөрүп келип, телефонун көтөрүп келип, кофесин кайнатып келген эле кишилер болуп калган. Байкап калам, кээ бир депутаттарыбызда чындап ошондой чыныгы экспертизасы бар, кеңеш бере ала турган кишилер. Ошондойлор, ошондой аппарат болушу керек. Биз азыр эми жаңы шайлоо боюнча, мыйзам боюнча билбейм, партиялар мүмкүн такыр эле орун албай калышы мүмкүн. Фракция жок болуп калышы мүмкүн. Анда чындап эле бул жагы өтө чабал болуп калат. Мындайда албетте биз сапаттуу мыйзам чыгаруучулук ишмердигин күтүүбүз өтө кыйын. Демек бул жагына да мисалы жаңы келчү болсо, жаңы парламент өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде иштиктүү, конструктивдүү мамиле түзүп, аткаруу бийлиги менен, арканда премьердин офиси менен, менимче мындай нерселерди чечип алуусу өтө зарыл. Анткени биз популисттик жана сезимдерге алдырып эле депутаттардын маянасы азайсын, жардамчысы жок болсун, машинеси жок болсун, кеңсеси жок болсун дей берген менен, анда парламентти, анда чындап эле биз жанагы атты жаман экен деп ургулай берип, табак берип берген сайын ал жакшы ат болбойт эч качан. Аны караганда гана жакшы ат болот. Ал сыяктуу эле парламентте деле мүмкүнчүлүгүнө жараша парламент болот. Ал мүмкүнчүлүктөрдү биз күчтөндүрүүбүз зарыл. Азыр менимче ал өтө чектелүү мүмкүнчүлүктөргө ээ азыр. Азыркы парламенттик шайлоонун бир айдан кийин ноябрда болот деди. Ноябрдын астында деп атышат. Негизи саясий кырдаал азыр мындай стабилдүү. Оппозиция барбы жокпу билбейм, мен угулбай калды алар.
негизи азыркы режимди мурда абдан көп сынга алдык элек, бирок азыр көрүп атабыз мындай кандайдыр бир экономикалык жетишкенчиликтер бар. Инфраструктура жагынан курулбаган нерселер курулуп атат, үйлөр курулуп атат, жолдор. Мына өткөндө көл жакка баратып развязканы көрдүм. Мурда аябай суктанчу белем, ошо Алматада развязка бизге болчу да ошол келип атат. Ошондой экономикалык жетишкенчиликтер бар. Анан бирок ошонун жанында дагы жанагы инфляция болуп, баары кымбаттап, кичине ошол жактан эл кыйналып атат да. Ошол жагы кандай болуп атат? Ошол шайлоодо жанагы бир кап ун берип, май берип сатып алып атпайбы? Ошол менен алек болуп калбайбы талапкерлер? Мен ойлойм, эгер андай ун берип, май берип аракет кылчу болсо, алар дароо кармалат. Ошол Азыркы кырдаалда мен ойлойм, андайга биздин аткаруу бийлиги, мыйзам коргоо органдары өтө даяр турат. Андайларга жол берилбейт деп ойлойм. Биринчиден. Экинчиден, сиздин сөзүңүздүн маңызы кайда болуп атат? Эмне жөнүндө кантип шайлоочуларга барышы мүмкүн деп атпайсызбы? Анткени мындай караганда жалпысынан баары эле жакшы жүрүп аткандай, бийлик баарысын кылып атат. Буга чейин ошо шайлоого барган талапкерлер айта алчу мүнөздүү сөздөрдүн баарысы ишке ашып атат. Эмнени айтат анда? Мен айта элем, биринчиден, албетте, оппозициячыл маанайдагы талапкерлер болот деп мен анчейин күтпөйм. Бирин серин эле болуп калбаса, жалпысынан менимче азыркы бийликтин ишин сындап, кемчиликтерин мен билем, биз оңдойбуз дей турган талапкерлер болбойт. Биринчиден, албетте, эми чоочулушат. Ага да жүйө бар. Бирок экинчиден, менимче, оппозициячыл маанайда барам деген, жана азыркы бийликти сындайм деген талапкер мүмкүн добуш ала албайт. Популярдуу эмес. Анткени эл колдоп атат. Эл азыркы бийликти туура иш алып барып атат деп ойлоп атат, басымдуу. Ошол эле кезде сиз айткан сыяктуу маселелер бар. Инфляция маселеси бар, үй менен камсыздоо маселеси бар, же баягы эле снос маселеси бар, же жергиликтүү бийликтердин иштөөсү боюнча, иш сапаты боюнча маселелер бар. Суу ресурстарын башкаруу маселеси бар, жайытты башкаруу маселеси, же мындай маалуулуктар жагындагы дин биздин коомдо кандай роль ойношу керек, билим берүү кандай болушу керек, жана башка толтурган маселелер бар. Көйгөйлөр толтура. Көйгөйлөр көп. Бийлик четтен чечип бараткан менен анын концептуалдуу мындай жалпынан кайсы багытта барышыбыз керек, кандай багытта чечишибиз керек деген суроолор толтура. Ошондой нерселерди биле алган, ошондой нерселерди туюп, түшүнүп, ошонун негизинде элге жеткиликтүү жана алардын ошондой көйгөйлөрүнө жараша ынана турган кампания алып бара алган талапкерлер албетте чыгышы мүмкүн, чыгышы керек. Ошол бийликти колдойм деген кампания эмес, ошол бийлик кылып аткан ишти кантип дагы да эффективдүү кылганга менде оюм бар, сунушум бар деген кишилер болсо, менимче мүмкүнчүлүгү бар. Жалпы ушул суроого алып баратканда, мына азыр менин көз карашым боюнча Кыргызстан 30 жылдан бери демократияны да көрдүк. Эми кандай формасы болбосун, Борбор Азияда эң демокративдүү өлкө биз болдук деп өзүбүзгө айтканбыз. Парламентаризмди да көрдүк, президенттикти да көрдүк. Азыр менин оюмча кандайдыр бир Сингапур жана Түштүк Кореянын жолуна түшүп баратабыз. Бул эмне дегеним? Бул жанагы демократия, талаш тартыш, сындоонун баарын жаап, баарыбыз биргиликте бир максатка барабыз деген жолдо баратабыз. Көйгөйлөр көп. Тигиле тышкы карыз, ошол суу маселелери азыр ага да жетебиз го. Ооба. Бирок ушул Сингапур менен Түштүк Кореянын өзүнүн жолу болгон, кандайдыр бир чын эле 5-10 жыл, 15 жыл мындай автократияда жашап, анан кайра демократияга өтүп кеткен, туурабы? Жанагындай реформанын баарын оңдоп, кээ бир өлкөлөр ошол жолго түшүп, вообще эле диктатурага кетип калган. Биздин жол кандай болуп атат деп ойлоп атасыз? Туура жолдо баратабызбы? Ушул автократия керекпи? Чын эле керек окшойт. Мына баарыбыз көрүп атабыз. Бирок ошол диктатурага алып келип калбайбы деген суроолор жаралып баратат да. Биздин жол калыптанып келатат.
Менимче біз так максатка жеттик, жетер жерибизге жеттик деген чекитте эмеспиз. Биз ошол демократиянын аралчасы болдук, демократия куруп атабыз дегенде деле жолдун ортосунда болчубуз. Башынан баштап эң либералдуу, эң эркиндиги ашып ташкан мамлекет болдук дегенде деле жолдун башында болчубуз. Азыр биз ошол жолду улантып баратабыз. Ал жолубузда биз толгон токой тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды, катачылыктарды көрүп келдик. Жаңылыштык, жыгылдык, турдук дегендей. Менимче азыр ооба биз бир чети ошо авторитардык багытта кетип аткандыгыбыздын, борборлошкон бийликтин шартында жашап атканыбыздын бир себеби менимче буга чейин болуп келген ошол туруксуздуктар. Дестабилдешүүгө болгон жакындыгыбыз. Бир эмес бир нече жолу ошол бийлик алмаштырган жолубуз. Анан эң негизи ошол натыйжага жете албай койгондугубуз. Элдин күткөнү акырындап ошол жашоо сапатынын жакшыруусу. Эң бийликтин түпкүрүндөгү маселе жашоо сапатынын жактыруу. Эң негизги рол ошол да. Жашоо сапаты дегенде бул жөн гана жана дүң продукциянын өсүүсү эмес, чөнтөктөгү акчанын көбөйүүсү эмес, бул жалпысынан ошол экономикалык дагы, социалдык дагы, укук жагындагы, коопсуздук жагындагы, баардык жагындагы жетишүү, оңго жылуу. Ошонун баарысына ошол 30 жыл бизге келбеди беле, 21-жылдары эң маанилүү болуп. 30 жыл бою мүдүрүлгөн, жетише албай жаткандан кийин жаңыча кантип баралы дегенде ошо бийликти борборлоштуралы. Бир колго берели дагы, анан чечкиндүүрөөк, оңго солго бурулбай түз бара турган бир бийлик куралы деген максат менен курулду. Ошондой бийлик курулуп, азыр иш алып бара жатат. Экинчиден ошол кошуналар менен мамилелерибиз. Биз өзүбүз да буга чейин менин эсимде жанагы эң демократияга жетишип, эң кенен эркин болгон кезде деле элдин арасында ой, ошол Каримовдой президент керек эле бизге, же тиги Путиндей президент керек эле. Алардын эң жанагы диктатурасын көрсөткөн кээ бир эпизоддорду көрүп алып, ошондой болсо жакшы болот эле деп. Биз ал кезде алардын кол астында иштеп жашап көргөн эмес болчубуз. Сингапурдун деле Ли Куан Юнун андай жумшактык жери болгон эмес. Менимче биз бара-бара үйрөнүп, бара-бара жаңыча бир саясий маданиятка үйрөнүп атабыз. Бул саясий маданияттын бир немеси, бул антагонизм жана карама-каршылыктардын натыйжасында саясат алып баруу эмес. Ошол эгер максатыбыз баарыбыздын максатыбыз бир болчу болсо, же бири-бирине кошула алчу максаттар болсо, ошого кандай жол менен бир мамлекет катары, бир жарандык коомчулук катары, улут катары аракет кыла алабыз. Бир кишиге таштап койбой, албетте көпчүлүктөрдүн арасында. Ошондуктан менимче бул такыр эле диктатура ашып ташкан жанагы репрессивдүү бийлик орун алып калабы дегенге менимче бийлик да үйрөнүп атат. Азыркы бийлигибиздин деле азыркы акыбалы, азыркы турпаты бул жанагы жетери жерине жетти деген бийлик эмес. Менимче бийлик деле ушул 5 жыл бою кандайдыр бир жолдор аркылуу, ар кандай мүмкүн аракеттери карап көрүү, кылып көрүү аракеттеринин натыйжасында кандайдыр бир калыпка түшүп атат. Менимче эң маанилүү жери, эң чечкиндүү жерге келип атабыз. Жакында жаңы шайлоо болгон, бул бир цикл бүттү дегенге бара-бар. Ушул биринчи циклдан кийин мен бир үмүт десең болобу, албетте жаран катары үмүтүм ушул бийлигибиз дагы, жетекчилер дагы, парламент болобу, ким болбосун, ошол кандайдыр бир жерде чек болорун, репрессиялык күчтөрдүн аракеттеринин чеги болорун, кайсы бир чекке чейин эл ыраазы болуп колдой тургандыгын, ал чектен аша чапканда эл унчукпаса деле нааразы болуп, нааразы сезимдер пайда болуп калаарын менимче билишибиз керек. Жана жалпысынан ошол туруктуу болуш үчүн биз анткени башынан бери туруктуулукка суусап келатканбыз. Туруктуу болуш үчүн биз бара-бара жанагы өзгөртө берүүбүз же жанагы ошо кырдаалды курчута бергендигибиз менимче туура эмес. Андыктан менимче ушул биринчи бийликтин циклинен кийин менимче туруктуулукка
жана мындай ыраттуулукка бет алуубуз зарыл. Мен таң калган жерим, Эмил мырза, купуянын сыры абдан жөнөкөй экен да. Мына 30 жылда ошо туруктуулукка келе албай атпыз деп урдабаш керек. Жанагындай жоопкерчиликти алыш керек. Анан жөн эле чарбачыл болуш керек экен да. Кабинеттен чыгыш керек экен да. Биздин чиновниктин баары кабинетте отуруп, сен кел, сен алып кел, жөн эле чыгыш керек экен. Чыгып талааларга барыш керек экен, көчөлөргө чыгыш керек экен, дарыяларга барыш керек экен. Эмеден чыгып, ошондой эле экен да. Ошондой нерсе жетишпей жатты албетте. Эмне үчүн ушу 30 жылда бир дагы бийлик ушундай жашай албай калган? Ошондой аракеттер жетишпей жатты. Анткени себептери өтө көп дейчи. Ошол бийликтин дарамети болуш керек, булчуңу болуш керек ошондой иштерге. Саясий эрк болуш керек. Бирок жанагындай чарбачыл кишилер чын эле жергиликтүү бийликте чарбачыл кишилер иштеш керек экен да. Мына жергиликтүү бийликте. Мына мэр тиги Оштун мэри көрсөтүп атат, кандай туура иштеш керек, кандай туура пиар кылыш керек. Өзүнчө бир феномен болуп атат да. Бирок бул жакта эки нерсени көрүп атам да, эки көйгөйлүү нерсени. Биринчиден Ташиев мырза барат, көрсөтөт, ошондой эле жумуш жасалат. Садыр Жапаров барат, барган бала бакчасында 90 миллион сомго урдап алган акчалар табылды. Эми ар бир мектепке, ар бир көчөгө, ар бир жолго Ташиев менен Жапаров жетпейт да. Мындай кандайдыр бир күчтүү жоопкерчиликти өзүнө алган, Оштун мэрине окшогон бир күчтүү жергиликтүү система керек. Ошону куруш кыйын болуп атат окшойт, Эң кыйын жана мен бир сөзүңүзгө арал жол жанагы Оштун мэри сыяктуу система деп айтпайсызбы? Кептин баары менимче ошондой болуп атат азыр. Ал Оштун мэри ал система эмес. Ал жеке бир киши, бир инсан. Ал уникум. Башка мэр андай боло албайт. Кээ бирлери дуурап атат, бирок жарашпай атат. Элдин өзүндө айтылып аткандай. Жанагы биздин азыркы бийлик деле бир циклде иштеп бүттү, баарысын бузуктарды оңдоп бүттү, эми системага салыш керек дегенин себеби да ошол. Анткени буга чейин биз президент баш болуп, Ташиев ага жөлөк болуп, колунан жетелеп келген бийлик башкаруу болду. Өлкө башкаруу болду. Өзү жеке барып, жанагы сиз айткан кемчиликтерди таап, уурдагандарды таап, телефондорун бургап жатып тарбиялап атат. Ал бул системдүү бийлик эмес. Бул жеке кишилердин чыгаан өзгөчө бир таланты бар, өзгөчө мүмкүнчүлүгү, өзгөчө күчү бар, бирок баары бир бул жеке кишилердин бийлиги. Бул Жапаровдун бийлиги, Ташиевдин бийлиги, ошол Токторбаевдин бийлиги жана башка. Биздин умтула турган жерибиз бул ушул биз ынанып аткан, биз жактырып аткан бийлик эми системдүү болуш керек. Бул жеке кишилердин көз каранды эмес, өзүнөн өзү ошондой иштей ала турган башкаруу системасы болуш керек. Андайды куруу үчүн жана сиз айткан чарбачылдык же урдаба дагы эмне жол оңдоо ал бир аз жетишсиз. Мүмкүн кайсы бир айыл деңгээлинде жетиштүү, бирок мамлекет башкарууда бул концептуалдык да бийлик керек. Ошо системаны куруу бул жөн гана элдин баарысын баштан ары чыгып тартипке салууга барабар эмес. Андай жол менен биз система кура албайбыз. Кайсы жол менен мыйзам жолу менен курушубуз керек. Мыйзамдарыбыз бир чети ошол жоопкерчиликти жеткиликтүү, жетиштүү деңгээлде жоопкерчилик бериш керек, ыйгарым укуктарды бериш керек. Акимдер болобу, мэрлер болобу, губернатор болобу. Жана ошого жараша жоопкерчиликтерди талап кылыш керек. Ал системдүү болуш керек. Ал жанагы көрүнөө болушу керек. Жанагы алдап кетсе да болот, оң жагына да, сол жагына да окуй берсе боло турган эмес, так болушу керек. Ошого жараша анын кызыгуусу да болушу керек. Маянасы болобу, башкасы болобу, мамлекеттик башкаруу системасын куруу деген бул чоң бир менимче дагы да уланып аткан маселе да. Бул башынан бери эле менимче айтпасам президент Жапаров шайлоо кампаниясын деле айтты эле менимче. Административдик башкаруу системасын реформалоо бул биринчи орундагы максаттардын бири деп. Ошол максат менимче айлыгыча азыр
азырынча менимче жемишин бере элек. Анткени биз ушуга чейин ушул жеке кишилерден көз каранды болуп келатабыз. Оштун бээрин жакшы шайладык, ошого ыраазы болуп атабыз. Бишкектин бээрин канчасын алмаштырдык, мен санын да унутуп калдым. Балыкчы, тоңпок эмне болуп атат. Бул деген ошол системаны ордуна кое элекпиз. Колунан келбеген кишилер орун алып калып атат. Ошолордун айынан биз убакыт кетирип атабыз. Мүмкүнчүлүктөр жок болуп атат. Кадрлар жок болуп атпайбы? Кадровый голод деп атат. Чакырсак да жок. Кадрды да каяктан пайда болот? Кадр өзүнө өзү пайда болбойт. Кадрды да аны даярдай турган, аны кызыктыра турган, аны тартып келе турган система болушу керек. Административдик, бюрократиялык системабыз калыптанышы керек. Менимче азыркы жаңы тепкич, жаңы багытыбыз менимче ушул болуш керек. Жетишилген башкаруу системабызды, бийликтин сапатын системдештирүү. Ошон үчүн азыр окуу жайларга өзгөчө көңүл буруп, жана студенттер сабагына барсын, контракттар жанагындай мертвый душ окубасын деп, ошол кадр маселеси болуш керек. Биринчиден. Бир чети ал эми коррупция да болду, эми ал жагында албетте. Ошону оңдогонго аракет кылып атышат, ооба. Экинчиси жана мигранттар чакырып атат. Бул жактан дагы шарт түзүп берелик. Тиги Google'да иштейсиңби, же Москвада иштейсиңби, же каякта иштейсиң, кайра келип Кыргызстанда ушундай эле шарт түзүп берели деп, ошого аракет кылып атышат. Ошентип кадр маселени чечпесек, чын эле кадр боюнча чоң проблемалар болуп атат. Келе жаткан саясий сезондун эң алгачкы көйгөйлөрүн, келе жаткан сезон эмес, жалпы эле көйгөйлөрүн айтып кеттиңиз. Мен дагы өзүмө ошолорду жазып алгам. Бул суу маселеси, дин маселеси жана криминалдык кандайдыр бир топтор реванш алып калабы деген коркунуч бар. Суу жөнүндө айтсак, мына жакын арада биздин жаңы суу кодекс кирет. Ал жакта суу жанагы нефтиде, алтындай өзүнчө бир товар болуп калат. Азыр биздин кошуналарга жөн эле мындай жанагы светке алмаштырып, же жөн эле суу берип коймой деген жок. Водный кодексте ошону жазылып турат да. Негизи сууну 21-кылымдын алтыны деп айтып атышат. Ошону кантип туура колдонуп, кантип ушу колубуздан түшүрүп албасак деген суроо пайда жаралып атат да. Суу эң эле мен азыр мисалы үчүн мен өзүм да окуй элекмин, көрө элекмин, жана өзүм ого бетер билимим аз. Суу маселеси бул өтө бир комплекстүү маселе болуп атат. Бул бир чети экономикалык да маселе, бир чети саясий да маселе, бирок эң негизинде ал ошол жаратылышты, экосистеманы башкаруу маселеси. Климаттык өзгөрүүнүн натыйжасында, мөңгүлөрүбүздүн эригенин натыйжасында албетте суунун агымы өзү проблема болуп атат. Биз азыркы кезде, мисалы үчүн ошо Бишкек шаарынын эле мисалында менимче бир нерсени көрүп атабыз. Бул куруучулукта, шаардык өнүгүү, шаардын өнүгүүсүн пландаштыруу маселесиндеги ошол элементардык базалык илимий натыйжаларга, илимий билимге таянган прогноз жоктугу же аны эсепке албагандыгыбыз. Мен анча-мынча көрүп калам, окуп жүрөм. Бизде суу институтубуз да бар, изилдөө институту бар, ал тармак боюнча. Алар катышуусу зарыл. Куруучулук, куруучу жана компаниялар, иштөөчүлөр килейген микрорайондор курулуп атат. Ошолордун баарысы менин терең күмөнүм бар да, ошол 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин да буларга жетиштүү суу чыгарылып берет деген күмөнүм бар. Эсеби бар жогу боюнча. Экинчиден, жалпысын алып караганда суу маселеси бул жалпы эле район боюнча же Борбор Азия чөлкөмү боюнча курчуп келе турган маселе. Ар бир жолугушууда, ар бир эл аралык же регионалдык жолугушууларда талкууланып жаткан маселе. Бирок кайра эле ушу саясат жана бири-бирине болгон кайсы бир деңгээлде жетишсиз ишеним, мүмкүнчүлүктөрдүн чектелүүсү мүмкүн убакытты кетирип атат. Кайсы бир прогноздор боюнча, мисалы үчүн 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин кайсы бир жерлерге суу такыр жетпей калат. Биз азыр ошого жараша аракет кылып атабызбы деген суроого менимче оң жооп жок болуп атат. Ал суу колдонуунун технологиялары таратылышы керек, колдонулушу керек. Сууну үнөмдөө маданияты пайда болуш керек. Бизде дагы деле суу үнөмдөө маданияты жок, мисалы үчүн. Эми азыр айтып келатышат анча-мынча ушул
акча киргизсек, суу сатыла турган болсо, кымбаттай турган болсо, элдер бир аз үнөмдүү колдоно баштайт. Мүмкүн ал бир чечим болушу мүмкүн. Негизинен же бирок айыл чарбасында ирригацияда суу колдонуу такыр башкача болуусу зарыл болот. Кайсы бир жерлерде мүмкүн айыл чарба ишинен баш тартып калышыбыз зарыл болот. Анткени суу жок болот. Ушулардын баарысын менимче кайры эле бул жеке кайсы бир депутат кайсы бир жерге барып бүгүнкү күндө көтөрүлө турган мүмкүн маселе да эмес болуп калат. Татаалыраак маселе. Өлкөнүн масштабында керек болсо ошо региондун масштабында системдүү комплекстүү түрдө алып барыла турган иш менимче тилекке каршы кечеңдеп бараткан маселе. Ооба, мен айтып кеткен себебим анткени темабыз парламенттик шайлоо. Ушу парламентке келген депутаттар ушул көйгөйдүн баары билген депутаттар келсе сонун болмок да. Суу жагынан кесипкөйлөр, дин жагынан кесипкөйлөр, берки укукту билген коргоо органдарынын өкүлдөрү, ошондой бир кесипкөйлөр келип, ушу парламентибизге келип, анан чын эле азыркы татаал заманда жалпы биздин өнүгүүбүзгө чоң салымын келтирсе жакшы болот эле. Эми мен ойлойм, бул сиз айтып кеткендей, жанагындай жаңы мыйзамдын, жаңы бүгүнкү убакыттын талабынын кандайдыр бир убактысы келди. Менин оюмча шайлоочулардын дагы өзүнчө бир жоопкерчилиги бар. Ошолор дагы кандайдыр бир өзүнүн туура чечимин кабыл алабы деген үмүттөмүн. Сизге чоң рахмат. Ушу келип бизге ийне жибине чейин талдап, кандай болот, кандайча болот. Ооба, парламенттик шайлоо мен ойлойм, эми 2 ай калды, буюрса татыктуу бир күчтүү бир сыймыктанган парламентти буюрса шайлап алабыз. Чоң рахмат. Ошентели. Рахмат. Жакшы болуңуз.